Жоош айыл аймагынын Акжар айылынын тургуну Кундузкан Сапарованын бүгүн кубанычында чек жок. Жылдап батырлеп келген бул үй бүлөнүн көптөн күткөн орундалып, жаңы турак үйлүү болушту. Чын айтканда өтө муктаж болчумун да. Ушул мага 17 жерде квартирада жашап жүрдүм. 17 жыл квартирада болдум. Бир жылда чык дейт, кайра жакшынакай кылып койсоң кайра дагы неме кылат. Эми Кудайга шүгүр азыр эми мына барды жок кылгышы кыргыз элиме ыраазычылык билдирем. Ошентип бизде ак өргө кылганга бир сүйүнүп, кубанып, өзүнчө балдарым менен ушундай кандай өзүм бир толкунданып, өзүмө неме боло албайт да эже. Ошо Аргенге рахмат, ошо демөөрчүлөргө рахмат. Ошентип бизде ошентип үйлүү кылып, канчалаган үй жокторго ушинтип үй кылып берип аткан Аргенге Алла ыраазы болсун. Кыргыз элиме Алла ыраазы болсун. Бизде жашаган инсандарды ушинтип колдосо, аларды Кудайым колдосун. Элим барсыңбы Ош коомдук кайрымдуулук фондунун муктаждарды колдоо долбоорунун алкагында 14-үй курулду. Бул ирет 2 балалуу, майыптыгы бар жалгыз бой апа жаңы турак үйлүү болуп отурат. Бул үй 2 балалуу, 7 жолу операция болгон, азыркы учурда майыптуулугу бар апага салынып жатат. Албетте бул үй ушул айыл өкмөт тарабынан 6 сотик жер берилип, жалпы ушул биздин Кыргызстаныбыздагы мээримдүү берешен инсандардын, ишканалардын, киридо банктардын колдоосу менен мына жаркыраган азыр 3 бөлмөлүү, заман талабына ылайыктуу душтары дагы үйдүн ичине киргизилген, бүт баардык шарты менен курулуп берип отурат. Ошонун ичинде өзгөчө ыраазычылык элибизде ушундай жакшы инсандар бар экен. Бул эжекебиздин мындай тактап айтканда идиш аягы болсун, килемдери, төшөктөрү, журкандары бүт баардыгын алып берди. Үйүндөгү мебелдеринен бери ушул демөөрчүлөрдүн колдоосу менен бүт шарты менен азыркы учурда ташырылып жатат. Эжекебиз негизинен ошол 7 жолу башынан операция өткөрдү. Ошондон кийин азыркы учурда талма оорусу менен ооруп калды. Бул майыптуулугу бар деген сөз. Тилек каршы экинчи баласы дагы жүрөгүнөн пароксия деп коет, жүрөгү тешик. Мындай айтканда оор шарттагы үй бүлө болчу. Буюрса биз ойлойбуз, балким ден соолугу болбосо дагы эң негизгиси көйгөйү чечилди деген ойдобуз. Себеби бул 15 жылдан бери Кара сууда батирден батир көчүп жүргөн үй бүлө. Кундузкан Сапарова 7 жолу операция болуп башынан оор күндөрдү өткөргөн. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген, талма оорусу менен ооруйт. Оор шартта жашаган үй бүлө көп жылдар бою батырлеп жүрүшкөн. Жоош айыл аймагынан аларга 6 сотик жер берилген. Бул айылдашыбызды, кардашыбызды жакшы билебиз. Айыл өкмөттө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн болуп эсептелет. Ошондуктан комиссиянын чечими менен ушул жердеги жайгашкан 6 сотик жер ажыратып берилген. Бүгүн мындай кубанычта отурабыз. Бул үйгө элим барсынбы деген коомдук фонддон жакшынакай үй салып, демөөрчүлөр баш болуп, мындай салып үйдү жакшынакай бүтүрүп берип атканда бүгүн абдан кубанычтабыз. Ушул карындашыбызга үй насип кылсын. Жана айттым эле, артыбыз куру эмес экен деп, келечекте мына жакшынакай жаштарыбыз демилге көтөрүп, ушундай жакшынакай үйлөрдү бүтүп атат. Азыр Акжар айылында бир эле бул үй эмес экен, дагы 2 үйдү бүтүрүп атышат. Кудай кааласа ушулардын дагы ачылышына Алла Таала насип кылсын. Муктаждарды колдоо долбоору демөөрчүлөрдүн жардамы менен ишке ашырып келишет. Бул үйдү толук бүткөрүүгө Ош областындагы ишканалар, жеке ишкерлер өздөрүнүн жардамын көрсөтүштү. Биз Элим барсынбы коому менен 2018-жылдан бери иштешебиз. Өтө тыгыз байланыштабыз. Бизде Ош область боюнча теленет, буга чейин Баткен дагы бизге карачы. Ош Баткенди чогултуп биз көптөгөн суммаларды алып берчилик. Ошол биз бул жеке банктын эле атынан эмес, банктын атынан өзүнчө жардамдар болуп жүргөн, бирок бул өзү негизи элдин акчасы. Бизде Доскредо банктын ар бир түйүлүнө, ар бир сберкассаларына, филиалына барсаңыздар, ар бир айнекте Элим барсынбынын кутучалары турат. Ошол жерге элдер баягы сдачалерин, албай калган майда акчаларын же болбосо көңүлдөн чыгарып, ошол жерде акча алганча карап туруп, эстеп, анан салып турушат да. Биз ошого багыттап атайын бул коом менен тыгыз иштешип келатабыз. Бул негизинен өзү негизги бөлүгү бул элдики.
элдин чогулган акча да. Биз просто бул жерде себепчи болуп бердик ортодо элечи. Демөөрчүлөр 3 бөлмөлүү үйдү бардык шарты менен курушкан. Андан сырткары Кундузкан Сапарованын үйүнүн ичинин эмеректери, жаңы буюмдары менен да толукташты, керектүү каражаттарын камсыздап беришти. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош облусу. Үйүңүз куту болсун.